Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча ушул убакка болгон маалымат. Бүгүн 5-июнь саат 9:00 карата Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын билдирүүсү боюнча Чоң Алай районундагы Унжу Булак аймагындагы кыргыз-тажик тилкесиндеги абал тынч өттү. Эч кандай окуя катталган жок. Абалды жөнгө салуу үчүн бардык чаралар көрүлүп жатат. Мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде жайгаштырылган УКМКнын чек ара кызматынын бөлүмдөрү күчөтүлгөн режимде кызмат өтөп жатат. Булак факты KG. Чоң Алай кыргыз-тажик чек арасындагы айыл тургундары эвакуацияланып баштады. Ош облусундагы Чоң Алай районунун Карамык, Жекенде, Каратейит, Сибе жана Чулук айылдарынын тургундарын эвакуациялоо иштери башталды. Бул тууралуу өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү маалымдады. Жергиликтүү тургундарды коопсуз жайга эвакуациялоо өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте ишке ашырылып жатат. Мындан сырткары өкүлчүлүктөн облус башчынын тапшырмасы менен гуманитардык жардамдарды уюштуруу иштери жүргүзүлүп жатканын белгилешти. Аталган аймактардагы тургундар тажик тарап Унжу Булак аймагына контейнерлерди орнотуп, аскер кызматкерлерин жана техникаларын Кыргызстандын аймагына алып киргендигине байланыштуу коопсуз аймакка жылдырып жатат. Тажикстандын аскерлери контейнерлерди 4-июнга караган түнү орноткон. Ал үчүн алар Кыргызстандын аймагына 1 чакырымга чейин киришкен. Андан кийин тажик аскерлери 600 метрге жылып кетишкен. Булак Клоп KG. Казакстан Тажикстанга акысыз ок-дары берет. Казакстандын парламенти Казакстан менен Тажикстандын өкмөттөрүнүн ортосундагы акысыз аскердик техникалык жардам берүү жөнүндө макулдашууну ратификациялоо мыйзам долбоорун карайт. Казакстандын мамлекеттик открытие НПА сайтында айтылгандай, аталган мыйзам долбоору 3-июнда даярдалган. Ал 17-июнга чейин каралышы керек. Мыйзам долбоорун Казакстандын коргоо министрлиги даярдаган. Тажикстанга бериле турган жардам 3,240,000 даана 5,45 мм болгон ок, 20,76,000 даана 23 мм болгон ок, 10,000 даана 82 мм болгон ок. Булак Баракелде KG. Иса Өмүркулов сыртка дарыланууга кетүүдө. КСДП фракциясын ким жетектейт? Жогорку кеңештин депутаты Иса Өмүркулов узак убакытка чет өлкөгө дарыланууга кетип жатат. Мындай маалыматты Спутник Кыргызстан маалымат агенттигине жогорку кеңештин депутаты Аида Касымалиева тастыктады. Анын айтымында Өмүркулов кетип жаткандыгына байланыштуу фракция жетекчилигин эл өкүлү Өмүрбек Бакировго убактылуу өткөрүп берген. Ал эми көпчүлүк коалициянын эл өкүлү Республика Ата журт фракциясынын лидери Жыргалбек Турускулов башкарып турмай болду. Булак Спутник KG.